Assalamu alaikum, hormatly mekendeşler, hormatly kırgızstanlıklar. Men bugün bir mamleketdegi sayasi kırdaal boyunca geçeki Kempirovattagı kurultaydı görüp bayağı çıday albastan nerfin kaynagandan çıgat kesinde. Oşo bir kayrulu jasayın dep çıktım. Emi çının aytkanda men bir bloger je bolsa bir jurnalist je bir enpoşnik emesmin. Men bayağı negiz uşunday kayrululardın birinci avtoru men bolsam gerek. Ayla joktan çıgat ekesinde bayağı çındık tapпай men 2010 жылы abdan katu biznesten güyüp ana muna 2010 жылкы kesepetiler boyunca bir kayrulu jasadım ele da. Oşol kesepetilerden aynan bir efirge çıkkam. Andan keyin 2 jolu çıktım, men bunu 4-üncüsü. Emi geçe karap tursan kurultayda основной bayağı özümüzdün karapayım el. Düşüngönü de var, düşünbөгөнü de var, zergip gelgeni de var, ne olatken dep tamaşa kılıp gelgeni de var. Anan özünün kızmatını atkarıp bayağı spetslužbalar ham бар, oşanta oturup mingdin tegereginde bir adam boldu okşoyt. Jandan көбүрөөкпү. Emi karap tursan jalgandı şunçalık ışkırtıp bayağı teatraldaştırıp aktörler çosundan o şerde bir çoğun bir kaygılı bir mesele götürüp atkan tarizde süylep atkanın görüp tütөйдү kesinde. Men şu Adakamjandın süylөгөнүн görüp çın aytkanda çıday alбай kaldım da. Çıday alбай efir kılганга tuura geldi. Hormatly mekendeşler. Emi uşunçalık patriot, uşunçalık tütөгөн kişi olup aktörlük menen şunday rolda atkarıp atat da kokuy deyt. Kempirovatt getse meni atıp deyt. Külümdü oşol Kempirovatка sebelep koygulaçı. Aynanayın Kuday urgan. Bir Kuday urgan adam ekesinde. Kuday urgan. Hem oşol jerdegi bayağı birikken demokratiyalık kıymıl deybi. Siler atыңарды özgörtüp algıla aynanayınдар. Birikken şakaldardın kıymılı dep түссөңөр туура болот. Sebebi. Bayağı 2010 жылы 100 000 degen adamdardın үйü жок kалтырган 100 000 degen adamdardın milyondаған adamdardın жүрөгүнө şunda оор kesepet alıp kelgen separatist Kadırjan Batırov menen kыңшылашып жүргөн oşonu kaçırgan bütün 2010 жылкы kesepetiler oşonday kıymыл түзүп barıp alıpsыңар дейм. Мындай карап турсаң силерди мен bir jal kuyruğun jep tügөнгөн bir мәңгел айгырлар болот го. Мәңгел байтал айгырлар чогулуп алган эле bir kurultay болду да. Эми ошонун башында тургандарды айтып атам да. Bütün мамлекеттин, элдин убалына калган, шоруна калган kesepetiler. Эми ал жерде ким жүрөт? Ошол эле Бекназаров, Исмаил Исаков, Бектур Асанов, тиге бывший председатель ГКМБ Дүйшөбаев жүрөт. Анан кийин могу гей парадтын энеси болгон Рита жүрөт. Bütün каргышка калгандар топтолуп алып, ошол жерде өздөрүн bir патриот көрсөтүп, эми bir кайгылуу эпизод тарткандай сүйлөп атасыңар да. Кудай ургулар. Силерге өз bir
Кудайдын деле көз жетпейт экен да. Көз жетсе силер давно Кудай урат эле силерди. Бирок каргышка калгансыңар. Мынау Азимбек өткөндө эле айтып аткан. Ой, гос секретарь болгондо дейт, сен мыйзамды бузуп дейт. Каркыраны өткөрүп бергенсиң, маймакты өткөрүп бергенсиң, токмоктун тушун, ысык көлдөгү анкалапты өткөрүп бергенсиң. Мыйзам боюнча сенин акың бар беле деп, ошонун кылмышын тастыктап аткан адам бүгүн барып туруп ошого кошулуп алган. Эми силер түгөнгөн шакалсыңар да. Эми силердин айтып аткан сөзүңөрдү көрүп туруп чачың тике турат да, чачың тике турат. Аллергия болосуң да. Эми силерди кантип жер көтөрүп жүрөт мен билбейм. Кантип жер көтөрүп жүрөт мен билбейм. Мен түшүнбөйм. Эми 2010-жылы мына Ош, Жалал-Абад, Базар-Коргон ушунда канча адамдар, миллиондогон адамдардын жүрөгүн зыркыратып, ошолардын тууган уругу миңдеген адамдар өлүп, миңдеген адамдар жаракат алып, миңдеген адамдар үйсүз калып, вот ошо кесепетинин кыңшылашкандар топтолуп алып, дагы бир оозуңардан кан куюлуп, каңсып өзгөнгө барыпсыңар да. Ошону көрүп мен чыдай албадым да, чынын айтканда. Анан эми Кемпирабад боюнча чындап алып караганда ал ошол 60-жылдардын нарагында берагында берилип кеткен экен. Аны эми ошол Рашидов Усубалиевке кат жазып, анан ошонун негизинде эми ал нары жактан политбюродон чечип келген да. Чечип келип, анан кат жаз деген, кат жаздырып, анан мыйзамдаштырып, ошол жерден анан алып, ошол мынча областка пакта эгебиз, анан мынча кылып пакта планын толтурабыз дешип, ошол жерге суу тосмо курган экен да. Эми ошол суу тосмону башынан эле туура эмес берилип калган да. Ошондо ошол суу тосмону Усубалиев негизи башында туура эмес берген. Эгерде ошондо ал киши да кызматынан корккондо, эми Ысқақ Разақовтай чыныгы патриот болгондо, ошо политбюрого ошол маселени койсо болмок. Мейли Өзбекстан менен Казакстанга суу керек болсо, суу тосмону биз куруп берели, биздин балансыбызда болсун, анан биздин жумушчулар ошо суу менен камсыз кылсын деген маселени кое алган эмес да. Ошону Москвага ошол маселени кое алган эмес. Вот ошондон берилип кеткен. Эми азыр карап турсаң, жөн эле берилип, кайра эле жөн эле алып ала турган тарихти сүйлөп атат да мына Адахамжан. Кокуй менде мындай документ бар, анан 75-жылкы токтом менен бардыгы жокко чыккан. Анан бул оңой эле нерсе дегендей кылып, баягы жеңил ойлуулук кылып, өзүнчө эле парылдап атат да. Эми бул мен мынау өзгөндүктөргө рахмат айтам да. Рахмат ушу өзгөн эли. Ошо Адахамжанды 5 жолу шайлапсыңар, 5 жолу. Адахамжан, ошол өзгөндө шундай проблема бар экен. Аны бардыгыбыз билебиз. Баягы Ана Кызылдын тегерегиндеги дыйкандар кээ бир жылдары шаалы, анан майда чүйдө эгип эле, анан суунун кубу көбөйүп кеткенде суу басып калчу. Анан үйүңө чейин суунун загы тээп, ошол айылдарды бүтүн зак тепкенде, эмне себептен мамлекеттик деңгээлде Өзбекстандын парламентине ушул маселени коюп, ушул маселени чечкен эмессиң, Адахам? Ну хорошо, 5 жолу шайланганда биринчисинде жаш бол, экинчисинде жаш бол,
Üçüncüsünde mine eşek takalap жүрдүңбү? Төртүнчүсүндө спикер болдуң. Ушу 4 жолу депутат болуп, жашың мына 60ка таяп калды. Ушуга чейин ошо өзгөндүк байкуштар сенден эмнени үмүт кылып, эмне себептен шайлаган? Ошо өзгөндө единственный ошол кемпирабад проблема болуп аткан болсо, жогорку кеңешке эмне сага бышырып коюп турбу? Ошондо элдин маселесин чечпегенге, барып чечпесең, сени эмне себептен шайлады? Айтчы. Эми бүгүнкү күнү мен чечип койчумун, окуй мен чечип жүрчүмүн эле дейсиң. Эми сен ошол биздин ушундай манастан бери сатылбаган ошондой чоң ушундай кооз жаратылышы бар каркыраны саттың. Ысык көлдөгү жерди анкылап кылдың. Тиги токмоктун тушун саттың, маймактын тегерегинде жерди саттың, Баткендин элин чечилгис чырга тыктың. Ошонун ордуна ошол Кемпирабадтагы байкуш сенден үмүт кылган элдин мүдөөсүн аткарып, ошол маселени мамлекеттик деңгээлде спикер катары ошону эмне үчүн регулировка кылбадың, Кудахам? Эми кече айтып атасың бир баягы өзүңчө бир патриот көрүнүп, өзүңчө бир мамлекетти бир экономикасын көтөрүп ире турган болуп, эми мындай караганда сен провокациядан башка, мамлекетке кесепетиңен башка эч пайда келтирбедиң да. Мына ошол эле жаныңда турган тиги Бекназаров кече күнү эле айтып аткан. Кече күнү. Мына мыйзамды бузуп, конституцияны бузуп, мыйзамды бузуп, конституцияны карабай туруп, сага ким ошондой полномочия берди? Ошондой мыйзамдарды бузуп, мамлекеттин жерлерин бердиң деп сени күнөөлөгөн адам мына бүгүн барып сага кошулуптур. Эми силерди эмне десе болот эми айнанайын. Эми саясий сойкулар, Кудай ургандардын бардыгы кайра эле чогулуп алыпсыңар да, баягы кызмат жетпей калган же болбосо карып калганда балдарын бир жерге жайгаштыра албагандар эле бардыгың уюлуп жыйылып эле оппозиция болуп берет экенсиңер да. Силерди Кудай урат го, Кудай урат. Эми ошол жерде карап турсаң 5-6 адам сүйлөдүм. Мындай документ бар, окуй, мындай чечиш керек эле, анан мынтип чечиш керек эле. Аны азыр мындай алып караганда международный соттагы чече албайт ал маселени. Международный сот карайт. Бирок ага, мисалы үчүн, международный сотко ошол деңгээлге ылайык күчтүү адвокат жалдаш керек. Анан бир канча деген жыл кетет. Ал эми өтө узун созула турган процесс. Ага миллиардтаган акча кетет. Анан ошондо мен көзүм жетет, биздин пайдабызга чечип берет деген андай гарантия жок. Себеби международный сот именно ушул талаш жерлерди, военный преступленияны, геноцидти, экоцидти, ушундай маселелерди карайт. Бирок эми ага өтө чоң сумма акча кетет, адвокатка кетет. Ошол деңгээлде бизде, по-моему, адвокаттардан бир саналуу эле 3-4 болсо керек. Ошо международный сотко жарай турган, лицензиясы жарай турган саналуу адам болуш керек. Анан эми чынын айтканда кече бул 75-жылкы токтом менен дейт Адахан. Бүтүн договорлор жокко чыккан дейт. Эми Өзбекстан сага жиндиби? Ошончо расход кылып, ошончо суу тосмону куруп, анан эле сен ошол 75-жылкы токтом
сага суроо, эмне себептен ошо бир мамлекет болуп турган маалда, международный соту жок эле, бир мамлекет болуп турганда, эмне себептен ошол токтомдун аткарылышын эч ким талап кыла алган эмес? Эмне себептен? Себеби ал маалда ошол кемпирабадты Өзбекстанга нар жактан чечилгенден кийин, алар күпүлдөтүп пактаны тоннолап берип аткандан кийин, кемпирабад боюнча маселе көтөрсөң пошол эле дейт болчу да. Ошондон эч ким чече алган эмес. Бул өзү катаачылык башынан кеткен. Башынан Усубалиев өзүбүз куруп, өзүбүздүн мамлекеттин балансында болуп, анан ошол мамлекеттерди суу менен камсыз кылып берели деген маселени айта алган эмес. Вот ошонун кесепетисинен бүгүн мондай баягы атадан балага калды деген кесепети бизге калып атат да. Эми азыр ушул международный сотко бергенде дагы, алар сурайт. Канча гектар эле, эми ошону келишип, ошол жерди компенсация кылып берсе, анан бир тууган элекесиңер, баягы диниңер бир, тилиңер бир элекесиңер деп туруп, кайра эле өзүбүзгө жөнөтөт. Ошондой сунуш менен жөнөтөт. Мен аны көзүм жетип турат да. Андан башка варианты жок. Эми Өзбекстанга, Өзбекстанда бир 37 миллион, Казакстанда бир 18 миллион калк бар. Ошол элдин, ошол калктын дагы укугун карайт. Бир эле Кыргызстандын укугун карабайт. Бир жактуу карабайт, ал эл аралык сот деп коет. Ошондо кайра эле өзүбүз чечишке туура келет. Ал просто убарагерчилик, орусча айтканда лишний трата времени деп коет. Баягы апендинин иши да, мындайча айтканда, аны международный сотто чече албайт. Өткөндө ошол Кемпирабад боюнча дагы могу Текебаев деген бир акылман бар. Эми анын киши, аны көбү Кокуй мыйзамдын атасы, Кокуй мыйзамды жеп ичет деп, эми ошол кишинин акылын карагыла. Айнанайын, Эми ушунча жыл, ушунча ступеньканы басып өткөн адамдын сөзүн угуп, просто күлкүң келет да, күлкүң келет. Эми жакында дейт, кайсы бир жылдарга барганда дейт, ошол Кемпирабадты кум чайкап калат дейт. Кум чайкап калып дейт, ал жерге Өзбекстан шаары курат дейт. Эми бир тентектин сөзү да, бул тентектин сөзү. Бир көкменин сөзү, мындайча айтканда көкменин сөзү. Же провокация кылып атабы. Эми баягы мына күнтөрдө өзүңөр билесиңер, 1000 тоннага жетпеген алтын алыш үчүн канча жерди чукуп кирип кеткен. Мына белаздар чымындай болуп жүрөт. Чымындай болуп, ошол теге глубинага чейин ошо алтындын шагалдарын ташып чыгып атышат. Вот ошону көрсөң, эми кандай 1000 тоннага жетпеген алтын алыш үчүн кандай карьер казып атат. Эми Өзбекстан үчүн бул эми мисал үчүн бир 50 жылда, 100 жылда бир тазаласа болот да, эми ал эми Өзбекстандын бир бюджетинин 0,1% жетет да, мисал үчүн. Сууну мисал үчүн наркы бассейндерге азып туруп, 1 жыл, 2 жылда эле тазалап коет аны. Эми бул суудан өзбектер эми миллиарддаган, триллиондогон пайда көрүп атпайбы? Анан биз 1000 тоннага жетпеген алтынды ошондой карьерлерди казып аткандан кийин Өзбекстан үчүн ошол Кемпирабадты тазалап коюш. Эми алардын башка суу сактай турган кампасы жок да. Башка жок. Не Тажикстанга курабы? Кайка курат? Вот, ошондуктан бул Кемпирабад эч качан бир кум чайкап калып анан шаар түшпөйт ал жерге. Адам баласы пока жашап атабы, ал жер эч качан шаар болбойт. Аларга Өзбекстанга суу керек. Мисалы үчүн, мына айыл чарбасында агрономдор жакшы билет. Бул поливной суу болбосо, эч качан Өзбекстан
жетиштүү деңгээлде продукция ала албайт. Эми сууну жердин түбүнөн тиги 200 метр, 300 метрден глубинный насостор менен сордуруп алса болот. Бирок ал суулар жууганга, наркы беркиге, туалетке иштеткенге болот да. Тамактанганга болот. Анан эми бу жаратылышта баягы мөмө жемиш продукция өндүргөнгө ал суулар муздактык кылат. Ошондуктан баягы өткөндө айтып атпайбы, тики баягы рентабельности ошо жерден алган суу, андан өндүрүлгөн продукция канча рентабельность болот. Вот ошону эсептеш керек. Мисалы үчүн 1000 тонна ала турган шалыдан жердеги алынган суудан 100 тонна эле алып калыш мүмкүн. Дарактар мисалы үчүн мына өзүбүздүн эле опытыбыздан билебиз, 5-6 жылда эле тиги кранттын суусуна насос менен сорулган суудан кургап калып атат. Ал көп жыл мөмө бербейт. Бир 5-6 жылда бир мөмө берет дарактар деле. Себеби суу туура эмес. Ошон үчүн поливной суу айыл чарба продукциясын өндүргөнгө, дарактарды, мөмө жемиштерди өндүргөнгө айыл чарба поливной суу болбосо болбойт. Вот ошондуктан Өзбекстан канча расход кетсе дагы ошол Кемпир абадтагы бассейнди тазалап, эми адам баласын кыямат болбосун, кыямат кайынга чейин иштетет, мындайча айтканда. Андан башка алардын суу кампасы жок. Вот эми ошого азыр карап турсаң, международный сотко бериш керек. Международный сот чече албайт аны. Эми бул маселени международный сотко бергенде деле алар кайра сунуш иретинде эле кайра өзүбүздү чечкиле, өзүңөр келишкиле деген чечимге барат. Башка вариант жок. Анан эми бүгүнкү күндө мына Мирзиёев ушул Өзбекстандын президенти өтө кыракы, өтө айкөл, өтө кенен, жүрөгү таза адам экен. Но биздин президенттин мындай ушул президенттик постко кандай жеткенин, чындык менен алпырышып ушунча жыл күрөшүп, эл баалап койгонун көрүп туруп, анан бул биздин ажообуздун ушунча мээнетин көрүп, ушуну мээнетин баалап, анан сырткы келбетин, сырткы симпатиясын, анан өзүнө окшогон таза адам экенин билип, ушу Садыр Нуркожоевичке болушунча жан тартып, ушуну колдоп турганын мына биз байкап атабыз да. Эски адамдар эми байкайт экенсиң да. Анан ушул немеде Алла Таала эми бизге ушундай, коңшубузга ушундай президент берип, ушул маселени бир тынч жол менен, достук жолу менен чечейин деп аракет кылып, алар кол сунуп, болушунча баягы биздин мурдагы чоңдорубуздун кетирген ошибкаларын кайра толуктап, көп берилип кеткен жерлерди, анан тиги суунун ордуна да компенсация берип, ошентип чечип атса, эми бул келишимге Камчыбек Кыдыршаевич дагы ошол Өзбекстандын президенти менен, премьер-министри менен бир канча жолу талашып тартышып, анан келише албай, даже бири-биринин кагазын ыргытышып, келише албай калганда анан давай мурдагыдай эле чечебиз деген чечимге барганда, анан кайра эле ушу Садыр Нуркожоевичтин Өзбекстан президенти менен бир жылдызы келишип калгандыктан кайра чалып эми тиги премьер-министриңизди кой деп коюңуз десе, кайра келип ошентип отуруп ушул договорлорго жетишип атса, эми ушуну да көрө албай атпайбы мына Адахамжан? Эми сен мындан 3төн 1-ин да чече албайсың. Ошол Садыр Нуркожоевичтин симпатиясы жагып, ушул Садыр Нуркожоевичтин
Могу кылган аракеттерин көрүп, ошону баалап, ошону сыйлап, ушул деңгээлге чечилип атат. Анан эми мындай караганда силер менен ошол мамлекеттин жетекчилери силердин тарыхыңарды жакшы билет, ким экениңерди. Анан мынау бириккен кыймылдагы ким экендерин да жакшы билет. Силер менен да сүйлөшпөйт дагылар. Анан эми могу азыркы жаштарга айтайын дегеним да, могу жана бир Куренов деген бала безилдеп президентке кайрылып атат. Кокуй жап-жаш балдар не за что эле камалып жатат, мен деле не за что камалып чыктым деп. Анан эми мен айнанайын, баламдай нерсе экенсиң, мен сага айтып коеюн. Ушу Куреновдун атасына эми айтып коеюн, айнанайын, ушу кесепетти шакалдарга балдарыңарды вообще жакындаба дегиле. Жакшыга жабыш, жамандан алыс бол дейт. Булардан качыш керек болсо. Вообще жакындабаш керек. Булар Кудай ургандар да. Мына мисал үчүн Адакамжан баягы биздин улуу аалымыбыз чубак ажыны дагы шайлоодо колдоном деп ошого жабышып жүрүп, анан бирге ооз ачып, бирге ооз жаап жүрчү элек деп өзүнүн бир сүйлөгөнү бар. Баягы чубак ажы раматылык өтүп кеткенде бирге ооз аччу элек, бирге ооз жапчу элек, аттиң-ай, бүгүн барайын десең учак учпайт, унаа менен барыш кыйын деп жалкоолук кылып, ушу чубак ажы ушундай аалымды кидайт эткен адам, бүтүнчүлөрдүн бардыгы кырылып калса ham патага барбай турган адам да, бу кидалык да. Эми ошол маалда, мисалы үчүн декабрь, январь, февраль болсо, перевалдарда фурга уруп коет. Анан жол жаман деп барбай койсо түшүнсөң болот. Айнанайын, Саратан маалда өттү го, Саратан маалда бул просто эле кишинин көзү өтүп кеткенден автоматически кидайт этти. Автоматически. Эми ушу адамдан бир жаш балдарды баягы жабышып патриот болуп жүрбөй, ушунун ата-энелерин айтат элем да. Ушу адамдан эч качан жакшылык күтпөгүлө. Бу Кудай урган адам. Кудай урган кесепетти мына. Чубак ажыны ушунчалык улуу адамды кидайт эткен адам бу. Өтүп кетти, болду, уже кереги жок. Эми өзгөнүн элине рахмат айнанайын. 5 жолу шайлап, эми буга чейин 4 жолу шайладыңар, эч кандай результаты жок. Бир пайдасы тийбеген адамды дагы деле колдонмуш этип. Билбейм, силер нени күтүп атасыңар булардан. Bundan neni kütөсүңөр мен вообще түшүнбөйм да. Вообще түшүнбөйм. Эми мынау азыркы жаш өсүп келаткан жаш балдарга айтат элем да. Үлгүнү кимден алгыла? Үлгүнү жакшы адамдан алгыла. Мына Медер Алиев деген мына жаш жигит. Ошол баягы өзүнүн билимдүүлүгү менен, өзүнүн туруктуулугу менен, баягы сүйлөгөн сөздөрү ордунда, ошол адамдардын көзүнө кандайдыр бир деңгээлде маалымат каражаттар аркылуу, анан кийин өзүнүн кылган иштери аркылуу элдин көзүнө көрүнүп калган экен. Мына 10 000 деген адамдар эч кандай бир саясий фигураларга жабышпай, алардын аркасынан жүрбөй эле мына депутат болуп отурат. Бүгүнкү мындай караганда эң күчтүү депутаттардын бири, таза жигит. Эгерде ушундай саясатчы болом, үлгү алам десеңер, ушу окшогон жигиттерге жабышкыла. Анан келип эле бир какмач, Кудайдан жөө качкан кесепетти шакалдардын аркасынан жүрүп, эч качан адам болбойсуңар. Анан мынау тиги Куренов айтып атпайбы, жаш балдар камалып жатат, не за что камалып жатат. Ал Балтабай дегенди мен таң калдым. Саат 2-де Ак үйдүн алдына барып алып, ошол статьяга туура келе турган сөздөрдү сүйлөп, аны шайтан айдап калган экен да, шайтан айдап. Анан кийин дагы бир 19 жаштагы бала ал деле ошол шайтан айдап оозуна келгенди сүйлөп, тиги Бекиев дегениңерди көрдүңөр, оозунан ак ит кирип, карыт чыгып атат. Анан эми президент силерге оюнчукпу. Президент деген бул мына 80% ел шайлаган президент. Силер бир эле Садыр Нуркожоевичтин укугун
тебелеп аны аскар билени кылбастан мына бизди дагы аскар билени кылып атасыңар. Вот ошондон анан кийин эмне үчүн камабаш керек ошо Бекиевге окшогон иттерди. Эми 80% эл шайлаган президентти эмне деген сөздөрдү айтып, эмне деген сөздөр менен обзывать этип атат. Анан кийин эгер башка мамлекетте болгондо атып салмак болуп окшогон акмактарды. Эми бүтүн ошол жаштар мыйзамды узуп, өздөрү түрмөгө кирип атат башын тыгып. Анан мына окшогон шакал эл бузарлардын тилине кирип, ошол жолго барып атат. Эми ушулардын ата-энесине айтат элем да, айнанайын балдарыңарды ушу кесепетиге жабышпа, жакындаба. Өзүңчө мына Медералиевде тиги Бессахара деген да бир жигит бар. Ошол деле ушу телефон аркылуу эле блогер болуп, элдин маселесин көтөрүп отуруп, мына депутат болду. Азыр мына конкурска катышсаңар болот, эгер билимиңер ашып ташып, жүрөгүңөрдө от күйүп, Кыргызстан үчүн күйүп аткан болсоңор, конкурстарга катышып, депутаттыкка барсаңар болот. Өзүңөр карьера жасагыла. Анан капкакта кесепеттилерди ээрчибестен. Эми ушундай кыргыз элим, акыбалыбыз абдан оор. Ушундай кесепеттилердин тилине кирбей, мамлекетти сактаганга жалпыбыз биригишибиз керек.